Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, жердештер, негизи биздин түшүнгөн бардык дүйнөлөрүнө бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап жатам сиздерди. Бүгүнкү майрам кайсы майрам деп ойлойсуздар? Анда билбегендерге айта кетейин. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк философия күнү. Бәлки бүгүн мына жакында эле бүткүл дүйнөнүн философтору чогулуп конференция болуп өттү. Биздин институттун жетекчиси Саралаев Нур Керимкулович ушул жакка катышып, бардык философторду куттуктап, дүйнөгө ийгилик, жакшылык, бакыттарды каалап өттү. Дагы көйгөйлүү маселелер менен бөлүшүп, жешкендиктер менен бөлүшүп, жашынакай ой бөлүшүүлөр болду. Анан урматтуу меймандар, бул майрамдын өзгөчөлүгү, мен ойлойм, бүткүл дүйнөлүк философия күнү дегенден кийин негизи философия өзү акылмандуулукка, акылмандарга тиешелүү, тиешеси бар, ой жүгүрткөн адамдарга, ойчулдарга, өзгөчө жашоодо мындай адамдык терең сапатты сыйлаган bir өзгөчө ушундай илим катары эсептелинет. Эркин ой жүгүртүп, эркин изилденип, эркин дүйнөгө карап, эркин ички дүйнөнү изилденип, эркин жашоого, эркин сөзүн, акыйкат сөзүн айткан бул акылмандар. Анан ошол акылмандарга, акылмандуулукка ошо тиешеси бар, ошо философия илими. Эми муну барыңыздар билесиздер, окуп жүрөсүздөр. Анан эми ушул майрам менен куттуктап жатып, албетте бул бүгүнкү эле майрам эмес. Бул адам күндөн күнгө баягы Чыңгыз атабыз айткандай, адамга эң кыйыны күндө адам болуш деп жатпайбы? Ошондуктан бул адам деген сөздүн өзү жөн эле адам эмес. Ал мисалга ошол сен адамсың дегенде, адам деген өзү бир жакшы сапаттарды, улуу ойчулдукту, терең ойчулдукту, адамдын бир жакшы сапаттарын өзүнө камтыган бир өзүнчө бир субъект деп коелу, өзүнчө жан дүйнө деп коелу. Анда урматтуу меймандар, ошондуктан чыныгы адам болуш үчүн негизи баарыбыз ушу дайым түшүнүктүүлүккө терең, улуу ойчулдукка, акылмандуулукка терең ушунчалык ой тармагында билимге, илимге умтулуубуз зарыл. Анан керек болсо азыркы учурдагы болуп жаткан көйгөйлүү биздин мекенибизде, өлкөдө, дүйнөдө болуп жаткан көйгөйлүү проблемалардын бардыгы, мен ойлойм, ушу акылдуулуктун, акылмандуулуктун ушундай жетишпей жаткандыгы, адамдык сапаттардын жетишпей жаткандыгынан болуп жаткан мен көйгөй деп көрө алам. Эгерде биз адамдар бири-бирибизге терең сый-урматтуу болсок, адамзаты бири-бирибизди сыйлай билсек, адам өзүнүн бири-бирине тууганчылыгын, өзүнүн адамдын өзгөчө бир жакындыгын, адамдыгын биз сыйлай алсак, бизде жашоодо негизи проблемалар аз болмок. Адамды сыйлап, ар бир адам бакытты каалайт, ар бир адам сүйүүнү каалайт, ар бир адам терең адам акыйкаттуулукту каалайт, улуулукту каалайт. Ошондуктан ар бир адам бактылуу болгусу келет, ар бир жан бул дүйнөдө. Ошондуктан ошону баарыбыз түшүнсөк, адамзаты бүт экономикада болобу, саясатта болобу, философияда, башка илимдин тармагында, негизи эле жашоонун өзүндө ушундай бир терең достчулукка, терең түшүнүктүүлүккө алып келген улуу ойлор, акылман улуу ойлор бизди ушундай жашоодо колдонсок, закондордо, жашообуздун шартында, анда биздин жашоо негизи жакшыраак болмок деп мен ойлоймун да. Ошондуктан урматтуу элим деп коеюн. Элим дегенде өзүмдүн эле элим эмес, бардык дүйнөдө, бардык эл, баарыбыз адамбыз, бир жерде жашайбыз. Бизге баарыбызга бир күн тиет. Анан бир жер планетада жашап алып, ошо бир үйүбүз болсо ошо жер планета. Анан ошо бир үйгө батпаган туугандардай, урушкан, мушташкан, чашташкан туугандардай биз бир үйгө батпасак, анда баягы жакшылыкты бизге күтүп кереги жок. Ошондуктан мына азыр өзүңүздөр байкап атасыздар, көрүп атасыздар. Эми жакынкы эле жаңылыктардан чек арада эмне болуп жатат? Баягы согуш мекенде түшүнбөстүк, согуштан болгон качкандар, мынакей ошо Польшанын, Белоруссиянын, Европанын чек арасында турат, жакшы жашайлы деп өзүнүн жеринен качкан. Мынакей ал жакта балдар
энелер кыйналып жаткандыгы бул адамдын боорун оорутпай койбойт, адамды кейитпей койбойт. Анан ошол убакта дагы бири бирибизге туура түшүнбөй кайра аны таш менен ыргытып, кайра жаман сөз айтып, каныбыз бул дагы абдан жакшылыкка жатпай жатат. Ушунун баардыгы биздин жашынакай адамча ынтымакта жашай албагандан чыккан кесепет болуп атат. Урматтуу туугандар, элим. Эми муну эмне үчүн айта кеттик? Айтканыбыз айтор ушу баарыбыз бири-бирибизге сый урматтуу болсок, адамзаты бири-бирибизге жеринин сыйлап, элди сыйлап, баардык закондор ушу адамдын адамча жашоосуна, адамдын адамчылыкка, терең ойго, улуулукка, улуу акылга умтулуп жашай турган бир закон, мыйзамдар курулуп, ошол жакшы жан дүйнөнү жыргаткан, бүт жашоону жыргаткан, жеринин жыргатып, керек болсо Кудайды кубанткан бир закондорду коюп, баарыбыз ынтымакта, ырыста жашасак кандай жакшы болот эле. Мына ушундай ойлорду чыныгы акылмандар ойлошот, чыныгы философтор ошол жакка ой жүгүртүшөт, иш алып барышат, илим жазышат. Мына менин артымда турган мынакей улуу бул жакта өзүнүн акылмандуулукка салымын кошкон, илимге салым кошкон биздин агаларыбыз отурат, аталарыбыз отурат. Азиз Салиевич агабыз катары, Теңдик Аскарович агаларыбыз катары, Асылбек Алтымышбаевич аталарыбыз катары, Нарымбаев агалар, мынакей бүт бардыгы мына бул жакта отурушат. Биздин жаштарыбыз да, агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Антан биздин негизи ата бабабыздын айтып келген кандай сонун акылман аталарыбыз бар. Ошондуктан урматтуу элим журтум, баарыбызды чыныгы адамдыкка, чыныгы адамдык деген бул акылдуулук, акылмандык, түшүнүктүүлүк, терең ойчулдук. Мына ушул сапаттарды мен ойлойм, чыныгы адам бири-бирине өзүнө камтыган жан деп эсептеймин да. Ошо менен бирге анын сапаттары жоопкерчиликтүү, эрктүү, акыйкаттуу. Мына мен ушуну чыныгы адамдык деп элестетем, урматтуу мекендештерим. Анда бүгүнкү философия күнү менен дүйнөлүк куттуктаймын. Баарыбыз адамзаты ынтымактуу бололу, адамзаты ушундай ырыста бололу, кубанычта бололу, дайым бири-бирибизге сый урмат менен жакшы жашоо куруп, жакшы мамиле куруп, ушундай терең ойчулдукта адамзаты ушул дүйнөдө жаратканга шүгүр деп, жашоого шүгүр деп, жашоону да сыйлап, жеринин сыйлап, аны кордобой, аны күйгүзбөй, аны өрттөбөй, ага ок атпай, баарыбыз ынтымакта ушул бактылуу болуп жашасак деген менин ушундай ой тилегим, сиздерге каалоом бар. Анда бүгүн бүткүл дүйнөлүк философия күнү менен куттуктап, сиздерди өзүм ат коюп алгам поющий философ Тимурлан Дайрабаев болду. Мен дагы илимимди өнүктүрөйүн, акылымды өнүктүрөйүн деп ушу акылман адамдардын арасына келип, Улуттук илимдер академиясында окуп жатам, иштеп жатам, илимий кызматкердин катарында. Колдон келишинче, мүмкүнчүлүк болушунча кичине адам болсом экен, өзүмдүн кемчиликтеримди жоюп, бир акылдуулукка, терең улуу сезимдерге умтулсам экен деген ой менен ушул жакта окуп жатам. Анда барыңыздар, эми жекеле философтор эле акылман эмес, ар бир адам өзүнчө философ, өзүнчө ар бир адам терең ой жүгүрткөн адам, улуу ой жүгүрткөн адам, жакшылыкка, актыкка умтулган адам, бирөөгө жакшылык кылган адам, өзүнүгө жамандык кылбай, бирөөгө жамандык кылбаган адам. Мен муну акылман адам, акылдуу адам деп эсептеймин. Мен ойлойм, сиз мен көрүп жаткан урматтуу адамдар нак ошондойсуздар. Анда бул байрам дагы сиздерге тиешелүү. Анткени баарыңыздар философсуздар, акылмансыздар. Акылдуу бололу, түшүнүктүү бололу, сабырдуу бололу, жоопкерчиликтүү бололу, эрктүү бололу, акыйкаттуу бололу. Ынтымакта барыбыз агарып көрө берели бул жашоодо. Байрамыңыздар менен.